аял киши мисалы үчүн күйөөсүнүн уруксаты жок, чачын кыркалабы, кыркалбайбы? Кыркырт. Эми бирок бир ситуация анан ошону айтайын деп атам да. Эгерде чачын кырккан аял күйөөсүн жакпай турган болсо, анда уруксат сурашы керек. Бул нафил намазга окшоп калат. Нафил намаз, нафил орозолорду күйөөсүнүн уруксаты менен кылыш керек. Себеби орозо бул Кудай Таалага жакындай турган нерсе го. Бирок ошол мезгилде анын бир муктаждыгы болуп калышы мүмкүн. Ошого анан кийин аны бир күнөөгө батышына себепчи кылбай, таксырым эртең менен орозо кармаган атабыз, иши пишиңиз жокпу деп сурап. Чачты деле ошондой. Чачты деле ошондой. Эми негизи эле чачты деле бардык нерсени күйөөсүнөн сурап туруш керек. Себеби максат эмне болот? Күйөөгө жасанып болгондон кийин күйөөгө кандай жакса ошондой кылыш керек. Өзүнө жакканда эмес. Мисалы үчүн күйөөсүнө сары кылган чач жагып аткандыр. Аял капкара кылып боеп келсе, мен блондинканы жакшы көрөм деш мүмкүн да. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Брюнетка мага жакпайт деш мүмкүн, туура? Ошон үчүн эмне кылыш керек? Аялы сөзсүз кеңешиш керек күйөөсү менен. Кийим алганда, чачын алганда, боенгондо, үйүндө, атырын алганда, вот. Бардыгын күйөөсү менен кеңешсе жакшы болот да. Күйөөсү деле аял менен кеңешиш керек болуш керек атырда. Ал дагы туура. Бирок эркек кымбат атыр алса эле негизи. Кымбат атыр алса эле жагат өзүчү. Ушу жана арзан атырдан адамдардын башы ооруйт да. Арзан атыр албаш керек. Кымбат атырдын баары эле жакшы го дейм да. Мужской болсун, женский болсо да. Бирок адамдардын табияты ар кандай кеңешип койгон жакшы болот. Жана айтып атпайбызбы? Аялдар күйөөсү деле аялына жасаныш керек. Ага деле да, сен жүрө берсең